Акыркы жана урунтуу окуяларды чагылдырып, эфирде күнжүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Дүйнөнү каптаган таажылуу вирус илдетке каршы туруу үчүн көрүлгөн иш-аракеттер. Жанагындай раздаточный материалдарды бергенбиз, кандай эмне кылыш керек, жүргөндө ооруп калса эмне кылыш керек. Жакында Кыргызстанда Эл жана турак жай фондун каттоо кампаниясы башталат. Өнөктүк учурунда шылуундарга кабылып калбоо үчүн эмне кылуу керек? Саясий маанидеги кампанияны өткөрүп атабыз да. Бул жеке канча адам жашайт биздин республика мамлекетте. 2,5 айдан бери эмгек акысын ала албай убара тарткан жолчулар, эпкин Башкулганды унаа жолунун курулушунда иштегендердин нааразычылыгы. Биз ошо июндан баштап декабрдын 1-ине чейин иштеп бердик. Акчасын толук ала албай атабыз азыркы убакытка чейин. Түйшүгү түмөн егерлер, түлкү кууган журналисттер, Сары Чат Ийирташ мамлекеттик коргоо тууралуу бүгүнкү чыгарылышта баяндайбыз. Бишкек шаарында Кызылай коомунун ыктыярчылары, ден соолукту чыңдоо улуттук борборунун кызматкерлери жана саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү курч, респиратордук оорулардын, анын ичинде таажылуу вирустун алдын алуу боюнча маалыматтык сессия өткөрдү. Анда учурда дүйнө элине коркунуч жаратып жаткан вирустан сактануу жолдору кеңири айтылды. Иш-чарага катышкандарга тамак-аш коопсуздугу жана жеке гигиеналык эрежелер боюнча кеңештер дагы айтылды. Атайын жанагы спиртовый каражаттар бизде азыр көп бүт жакта сатылып атат. Ошону менен колдонуу, значит, колдоо гигиенасын сактоо, личный өздүк гигиена болбосо ар дайым эшиктен келгенде, туалетке барганда, тамак жазарда, тамактан кийин, анан кийин колдун кир болуп калганын байкаганда сөзсүз түрдө колду жуу. Анан кийин неге бизди колду жууду айтып атабыз, анткени деген кокус, вирус колдо туруп калса, биз көздү, мурунду, оозду кармаганда ошол аркылуу биздин денебизге кирип кетиши мүмкүн экен. Борбор калаадагы базарлар, эт сүт саткан жайлар жана коомдук унаалар дезинфекцияланууда. Ошондой эле айрым мектеп, коомдук тамактануу жайлары жана мечиттерде сасык тумоо жана таажылуу вирус инфекциясынын алдын алуу үчүн атайын иш-аракеттер жүрүүдө. Ал эми күн сайын эл ташыган 2000ге чукул маршруттук таксилерде абал кандай? Коомдук транспорттарда вирустан коргонуу иштери канчалык жүзөгө ашууда? Бул туурасында кененирээк кезектеги материалда. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору калаадагы айрым мектеп, коомдук тамактануучу жайлар жана мечиттерде таажылуу вирустун алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баштады. Ошондой эле базарлар, эт сүт саткан жайлар жана коомдук унааларда дезинфекциялоо иштери жүрүүдө. Ушундай азыркы акыбалга жараша грипп ОРВИ, анан коронавирустун профилактикасынын иштерин жүргүздүк. Андан мурун эле жылдын башында бизде баардык жетекчилер менен семинар өткөрүлгөн, жолугушуулар өткөрүлгөн, аяктан профилактикалык иштер жүргүзгөнбүз, жанагындай раздаточный материалдарды бергенбиз, кандай эмне кылыш керек, жүргөндө ооруп калса эмне кылыш керек деген. Бүгүнкү күндө жугуштуу оорулар күчөп жаткандыгына байланыштуу адистер айдоочуларга транспортты таза кармап, жүргүнчүлөрдүн тыгылып түшүп алуусуна жол бербөөгө чакырды. Маалым болгондой, Бишкек троллейбус башкармалыгы муниципалдык ишканасы таажылуу вирустун алдын алуу үчүн жыл жаңыргандан тарта троллейбус жана автобустардын салондорун дезинфекциялоо иштерин көбөйткөн. Мероприятие, вот эта обработка в целях. Азыр күчөтүлгөн тартипте күнүнө 2-3 маал, тагыраагы эртең менен түшкүсүн жана кечкисин дезинфекциялоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Бизде вируска каршы каражаттар жетиштүү. Салондун ичиндеги баардык кармагычтарды жана отургучтарды кылдаттык менен сүртүп чыгабыз. Жүргүнчүлөрдүн, анын ичинде өзүбүздүн да коопсуздукту ойлоп жатабыз. Троллейбустун айдоочуларына да таң эрте жумушка чыгып жатышканда кошумча дезинфекциялык каражаттар берилип жатыптыр. Алар бош убактыларында салондун ичин өз алдынча тазалап турушат. Эртең менен жумушка саат 4:30 келебиз, дежурка менен 5:30 чыгабыз. Ошондо эртең менен келгенде троллейбус таза, например. Чыгып атканда наставниктер или наркологдор обработка кылат. Ар бир поручниктерди менен сүртүп чыгат. Андан тышкары биз өзүбүзгө берет мону раствор.
Ал эми баш калаада троллейбус, автобустардан тышкары күн сайын 2000ге чукул эл ташыган маршруттук таксилер линияга чыгат. Алардын көбү жеке менчик ишканаларга тиешелүү болгондуктан баарында эле санитардык эпидемиологиялык нормалар сакталып, дезинфекциялоо иштери жүрөт деп эч ким кепилдик бере албайт. Мындан улам жүргүнчүлөр да өмүрлөрүнө кооптонуп жатышкандыктарын айтышат. Кооптоном, обязательно дезинфекция кылыш керек. Элге жугат, этият болуш керек, сак болуш керек, ошо. Ар бир адам өзүнүн санитардык гигиенасын жакшы сактаса, элибизге ушу вирус таркабастан жакшы тынч болсак деген ойдомун. Ошол жерлерде мен деле кооптоном эми. Өзүбүз сактансак экен деп. Мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору бүгүндөн баштап маршруттук каттамдарды ишке ашырган фирманын жетекчилери менен биргеликте сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, биргеликте вируска каршы иш-аракеттерди жүргүзүүнү пландоодо. Бүгүнкү күндө биз азыр ошо баарын тең графикке түздүк. Бүгүн кечинде 40 маршрутка келет, эртең 50-сү, анан 45-60 ушундай да. Ал ошол негизи ошо көптүгүнөн ошого байланыштуу ошону бөлүп азыр жетекчилер менен чогуу график түзүлдү. Эми алар мындай экен, азыркы күндө токтотуп турган жерлер баарыныкы эле бар эмес. Фирмалар көбүнчөсү аренда менен иштейт экен, договор менен иштейт экен. Ошон үчүн биз ошо эки фирма макулдашын берди, что ошол жака биздин мойкаларга келип, ошол жактан жууп, ошол жактан дезинфекция кылганга деп шарт түзүп беришти да. Мындан тышкары Ош, Аламүдүн, Орто Сай базарларында жана жумушчулар шаарчасында жайгашкан номер 5-муниципалдык мончодо дезинфекциялоо иштери жүргүзүлгөн. Эл көп чогулган бул жайларда абал өтө жакшы болбосо да мурдагыга салыштырмалуу бир аз оңолгону байкалат. Адистер коомдук жайлардын тазалыгы эң оболу жарандардын өздөрүнүн көз каранды экендигин айтышат. Тазагүл Эмилбекова, Тилек Жуматаев, Нью ТВ. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дүйнөнү каптаган таажылуу вирустун кесепетинен Кыргызстандын экономикасы жабыркаарын. Мындан улам өкмөт бардык тобокелчиликтерди кыскартуу керек экенин билдирди. Мындай пикирин ал өкмөт жыйынында айтты. Биз бардык тобокелдиктердин алдын алуу жана азайтуу үчүн антикризистик иш-чаралар планын иштеп чыгышыбыз зарыл. Биздин товар жүгүртүүнүн 5тен 1 бөлүгү Кытайга туура келерин эске алуу керек. Басымдуу бөлүгүн коңшу өлкөлөрдөн товарларды импорттоо түзөт. Ошондуктан биз кесепетин азайтуу үчүн эпидемиологиялык кырдаалдын бизнес чөйрөгө таасирине терең талдоо жүргүзүүбүз кажет. Бул үчүн альтернативдик рыноктарды издөө иштерин күчөтүп, бизнести колдоонун натыйжалуу механизмдерин иштеп чыгуу керек, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Өкмөт башчынын айтымында вице-премьер-министр Эркин Асрандиев жетектеген антикризистик штаб эки багытта иш алып барат. Биринчиси зарыл болгон азык-түлүк менен тиешелүү көлөмдө камсыздоо маселеси, экинчиси Кытай менен чек аранын жабылышына байланыштуу бажы төлөмдөрүнүн көлөмү түшүүдө. Мындан улам экономикалык тобокелчиликтерди эсептеп башка жолдорду издөө. Өкмөт башчы ошондой эле экономикалык жоготууларды азайтуу үчүн эл аралык өнөктөштөр менен иштешүү керектигин белгиледи. Эки аптадан кийин Кыргызстанда эл жана турак жай фондун каттоо кампаниясы башталат. Анда каттоо документтерине киргизилген суроолор боюнча талап кылынган маалыматтарды бербей коюуга суроого жооп берип жаткан адамдардын укугу жок. Маалыматты берүүдөн баш тарткан учурда алар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке жоопкерчилик тартышат. Ошол эле учурда өнөктүктү өткөрүп жаткан Улуттук статистикалык комитет ар бир жаран тууралуу маалыматтын купуялуулугу сакталып, ишенимдүү корголо тургандыгын убадалоодо. Каттоочу сизден кайсы маалыматтарды сурайт? Азыр эл арасында айтылып жаткан каттоо учурунда шылуундарга кабылып калбоо үчүн эмне кылуу керек? Теманы кесиптешим улантат. 23 мартта Кыргызстанда эл жана турак жай фондун каттоо боюнча чоң өнөктүк башталат. Ал 1 апрелге чейин улантылып, өлкө боюнча бир учурда жүрмөкчү. Мындай кампания акыркы жолу 11 жыл мурда өткөн. Бул жолку калкты каттоо ишине Улуттук статком 1 жыл даярдык көрүп, эми аны электрондук форматта өткөрүүнү көздөп жатат. Жаранга каттоочу анын туруктуу жашаган дареги боюнча келет. Респонденттин жооптору каттоочунун уюлдук телефонуна орнотулган атайын мобилдик тиркемеге киргизилип, маалыматтар дароо эле Улуттук статистика комитетинин борбордук серверине жөнөтүлөт. Персоналдык маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн сурамжылоонун жыйынтыктары ачык булактарга коюлбайт. Мобилдик аппараттардын статкомдун сервери менен байланышын уюштуруу үчүн жабык, коопсуз, интернетке чыкпай турган уюл түзүлгөн.
Перепись будет проводиться традиционно. Каттоо салтка айланып калган усул менен өтөт. Болгону каттоочу үйүңүзгө келгенде мурдагыдай кагаз калем көтөрбөстөн планшет же уюлдук телефон менен келет. Эң башкысы ал каттоочу сизден өздүгүңүздү тастыктоочу документ сурабайт. Анан сиз туруктуу жашап жаткан үй сизге таандыкпы же жокпу деп эч ким сурабайт. Спрашивать, владеете ли вы. Калк жана турак жай фондун каттоо үчүн каттоо барактарынын 5 формасы иштелип чыккан. Анын ар биринде 30га чукул суроо бар. Мурдагы каттоолордон айырмаланып, мунусундагы соолдор жыйнагына биринчи жолу сизде көрүү, угуу, басуу боюнча көйгөйлөр барбы дегендей соолдор камтылган. Бул өлкөдө ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген канча адам жашай тургандыгын аныктоого мүмкүндүк берет дейт адистер. Мындан тышкары эмгек миграциясы боюнча сурамжылоолор киргизилген. Суроолорго жооп берип жаткан адам үйүнө алдамчы эмес, чыныгы каттоочу келгенин тактоо үчүн өзүнүн уюлдук телефону аркылуу каттоочунун күбөлүгүндөгү QR кодду сканерден өткөзүп, ал тууралуу маалымат ала алат. Когда к вам пришел... Сканерлөө жүргүзүлгөндөн кийин уюлдук телефондун экранында улуттук статистика комитетинин серверине шилтеме пайда болот. Анда катталуучу боюнча маалымат, мисалы анын сүрөтү, фамилиясы, аты, атасынын аты жайгаштырылган. Бирок ошол эле учурда жеке маалыматтардын купуялуулугун сактоо үчүн аты жөнүнүн айрым тамгалары жашырылат. Бул жерде QR коддун үстүнө мөөр коюлбаарын эске алуу керек. У нас... Анан баягы бизде кичинекей бир маалыматта кетип атат, биздин мошенничество болуп кетип атат деп, биздин переписчик деген обязательно документ колунда болуш керек. Анан сиздер деген жашаган сурап эметсе обязательно сизге көрсөтүш керек. Калкты каттоо элдин социалдык жана экономикалык абалы жөнүндө маалыматтарды алуунун маанилүү булагы болуп эсептелет. Ошол эле учурда элдин билим деңгээли, никелик үй бүлөлүк түзүмү жана өлкөнүн этнолингвистикалык курамы сыяктуу маалыматтарды жалпы каттоо учурунда гана алууга болот. Тагыраагы керектүү маалыматтар документтерден эмес, респонденттердин өзүнөн топтолот. Каттоонун жүрүшүндө адамдын жарандыгына же каттоосуна, турак жайынын бар же жашаган ордунун жоктугуна карабастан бүт эле эсепке алынат. Жекеле адам санын билүү эмес, адамдын дагы биздин калктын жашоо шартын билүү иретинде ушундай чоң саясий маанидеги кампанияны өткөрүп атабыз да. Бул жеке канча адам жашайт биздин республика мамлекетте, анан кандай шартта жашап атат. Каттоого даярдык көрүүнүн жана өткөрүүнүн бүткүл мезгили ичинде каттоонун маалыматтарын иштетүүдө жана анын жыйынтыктарын алууга 28 000 адам ишке тартылат. Булардын ичинен каттоочулардын саны эле 25 000ды түзөт. Мындан тышкары бүтүндөй өлкөнүн аймагында 560 каттоо бөлүмдөрү, 4 000ге жакын инструктордук участоктор түзүлөт. Финансы министрлиги тарабынан биздин расчетторго маалым болгондой бир 500 миллиондон кем эмес каражат каралган. Сарамжалдуу пайдалануу багытында биз колдон келишинче четтен проекттерден тартууга аракет кылып атабыз. Белгилүү болгондой, эл жана турак жай фондун каттоого ар бир адамдын катышуусу милдеттүү мүнөздө болуп саналат. Каттоо документтерине киргизилген суроолор боюнча талап кылынган маалыматтарды бербей коюуга, суроого жооп берип жаткан адамдардын укугу жок. Тагыраагы тийиштүү маалыматты берүүдөн баш тарткан учурда жаран мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартылып, 3000 сом айып төлөйт. Ошондой эле улуттук статистикалык комитет ушул жылдын соңунда калк каттоонун болжолдуу жыйынтыктары чыгарылып, 2023 жылы толук статистикалык маалыматтар жарыяланаарын билдирди. Чынара Нурсеидова, Алтынбек Сакиев, New TV. New TV телеканалынын New TV Патруль берүүсүнүн YouTube каналына хакердик чабуул болду. Бул туурасында телеканалдын техникалык директору Жамалидин Сайытбурканов билдирди. 2 мартка караган түнү саат 12:23 чамасында биздин New TV Патруль каналыбызга хакердик чабуул жасалды. Алгач биздин почтаны бузуп кирип, саат 00:40 каналдын ээсин чыгарып, андан соң өчүрүп салышкан. 176 000 катталуучусу бар канал күмүш баскычка ээ болгон болчу. Урдап кеттиби деген ой болду бизде. Бирок каналга шилтеме аркылуу да кире албай жатабыз. Изилдеп чыгуу үчүн көп убакыт талап кылынат. Эгер өчүрүлбөгөн болсо, кандайдыр бир бөлүгүн калыбына келтирүүгө болот, деди Сайытбурканов.
Түндүк-түштүк альтернативалык жолунун Эпкин Башкулганды автожолунун курулушунда иштегендер 2,5 айдан берки айлыгын ала албай келишет. Булар менен кошо техникаларын ижарага бергендер дагы акчаларын ала албай убара. Алар ишти аткарып жаткан Енисей строй компаниясы менен 6 айлык мөөнөткө келишим түзүшкөн. Бирок учурда алардын жетекчилери дайынын таптырбай кетишкен. Енисей строй жоопкерчилиги чектелген коомунун болсо сатылганы маалым болду. Карыздар төлөнүп берилбесе, жабырлануучулар митингге чыгышарын эскертишүүдө. Темага Дүйшөн Шаршембеков токтолот. Түндүк-түштүктү бириктирген альтернативдүү унаа жолдун 89дан 159 чакырымына чейинки аралыгын италиялык Тодини компаниясы тендерден утуп алган. Ал жумуштарды аткаруучу ишкана катары Енисей строй жоопкерчилиги чектелген коомун тандаган. Бул компания жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыздап, техникаларды ижарага алып иштеткен. Келишим өткөн жылдын июль айында түзүлүп, анда иш мөөнөтү декабрга чейин деп көрсөтүлгөн. Жумушчулар менен техникаларын ижарага бергендер август, сентябрь айларынын маянасын толук, октябрдыкын жарым-жартылай алышкан. Самосвалга күнүнө 7000 сомдон деп сүйлөшүлгөн да. Бир күнгө 7000 сом. Аякта биз ден-ночто иштедик, карьерде иштедик да, ден-ночто. Анан биз деле немеден баштап иштегенбиз, августтан баштапчы. Жана неме ким менен түзүлгөндө договор биздики бул Темир уулу Руслан деген мененчи. Енисей менен. Дамир уулу Руслан менен түзүлгөн. Жумушчулар жана техникаларын ижарага берген тарап келишимди Енисей строй ЖЧК директору Руслан Дамир уулу менен түзгөн. Компания жеке тараптардан таптагыч, бульдозер, кран, жүктөгүч, экскаватор жана КАМАЗдардын түрүн алышкан. Иштеткен акысы үчүн күнүнө 7000 сом төлөнөрү келишимде так көрсөтүлгөн. Аласа берилген техникалардын санына жараша. Маселен, бир эле жүк ташыган хово машинесине 2,5 ай үчүн 250 000 сом төлөшү керек. Договорду негизи ушу 2019 жылдын аягына чейин түзгөнбүз. Биз ушу июндан баштап декабрдын 1-ине чейин иштеп бердик. Акчасын толук ала албай атабыз азыркы убакытка чейин. Барсак офисине барсак эле беребиз деп эле жок. Алдап эле жүрүшөт да, мындай айткандачы. Аласасы барлар компания жетекчилигин ушул убакка чейин таппай келишет. Кийин гана Енисей строй компаниясы Темирлан Коеналиев аттуу жаранга сатылганы белгилүү болду. Акчасын өндүрүп алуу үчүн жумушчулар жыл башында транспорт жана жолдор министрлигине кайрылышкан. Өз кезегинде министрлик тендерден утуп алган италиялык компанияда карызы жок экендигин билдирди. Бирок ага карабай маселени чечүү үчүн жеңүүчү жана аткаруучу компаниянын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүлгөн. Анда алар 20-мартка чейин төлөп берүү милдеттемесин алышкан. Учурда Енисей стройдун жетекчилери карыздан котулуу үчүн каржы булактарын издөөдө. Тодини деген компания тараптан Енисей стройго акча ошо заказчик катары транспорт жана жол министрлиги тарабынан барак чыкты, төлөнүп берилген. Ошол убакта Енисей стройдун жетекчилигин алмашканына байланыштуу акча убагында төлөнбөй калган. Азыр ушу транспорт жана жол министрлигинин тарабынан бул суроолор контролго алынып, марттын 20-сына чейин, быйылкы жылдын марттын 20-сына чейин ошо акчаларды ижарачыларга төлөп берүү маселеси каралган. Бул суроо ушу вице министрликтин контролунда. Алдын ала эсептөөлөр боюнча Енисей строй ЖЧКсы жумушчуларга жана техника ээлерине 6 миллион сом карыз. Аласасы барлар каражаттар убадаланган убагында төлөнүп берилбесе, күч түзүмдөрүнө арыз менен кайрылаарын, такыр эле натыйжа чыкпаса, анда ак үй алдына митингге чыгышаарын эскертүүдө. Дүйшөн Шаршембеков, Калбек Абдымомутов, Эрнис Өмүралиев, New TV. Жети Өгүз районундагы Сарычат Эйрташ мамлекеттик коругун кызыл китепке кирген жапайы жаныбарлар менен айбанаттардын бир нече түрү байырлайт. Ушул учурда бөксө тоолордо жүргөн аркар кулжалардын санын тактоо иштери жүрүүдө. Ошол эле учурда ак илбирстин так санын билүү аракети көрүлүүдө. Эгерлердин түйшүктүү иши менен биздин чыгармачыл топ жеринен таанышып келген. Чокусу көк тиреген асказоолор жана ак карлуу тоолор. Чыгармачыл топ Сарычат Эйрташ мамлекеттик коругун байырлаган жапайы жаныбарларды көрүүгө бет алды. Алдыда татаал ашуулар, ызгарды суук, тизеден келген кар күтүп турат. Акшыйрак тоо кыркасын бойлой жалгыз таштак жол менен жүрүп отурдук. Мындай жолго айрым унаалар гана чыдайт. Асты бийик кыймылдаткыч күчү жогору болгон жол тандабастар менен жүрүүгө мүмкүн. Көздөгөн жерге жетиш үчүн 400 чакырымды басып өтүү керек.
Жапайы жаныбарларсыз жаратылыш көркүнө чыкпайт эмеспи? Сөөк ашуусунан ашкандан кийин көз байланып, күйгүм кирип калган. Корукта карышкалардын көп экенин эгерлер малжандыктардын үрккөнүнөн байкашты. Баягытан жылкылар качып, артында карышкы бар экен деп токтосок, карышкылар жок экен, өздөрү эле качып келатышты. Айланага көз чаптырып кетип бара жатканыбызда капыстан алдыбыздан түлкү чыкты. Бул жапайы жаныбар баарын кызыктырды. Ал тургай топ кетип бара жаткан каттамын унутуп, түлкүнү кубалап жөнөдү. Мындай көрүнүштөр иш сапардын ары кызыктуу, ары урунттуу учурларынын бири. Дээрлик 5 сааттан ашык жол жүрүп, түн ичинде Ак Шыйрак айыл аймагына караган 3 кошкон айылына жетип келдик. Ушул жерден таң аттырдык. Учурда Ак Шыйракта 88 түтүн эл жашайт. Калктын саны 300гө чукул. Сапарыбыз андан ары уланды. Баштагы жалгыз жолубуз көрүнбөй калгандыктан, эпте унаа жүрө ала тургандай жерлер менен айдоого туура келди. Ага болбой биздин машина күрткүгө келип тыгылды. Айдоочу өз алдынча унааны чыгарууга аракет кылып көрдү. Биз да түртүп жардамдаштык. Бирок эч майнап чыкпай койду. Акыры экинчи топтун унаасы менен араң сүйрөп чыгардык. Мына ушундан кийин жапайы жаныбарлардын алгачкы тобун кезиктирдик. Эгерлер аркар кулжалардын санын тактоого киришти. Жылына 2, кээде 3 ирет так көрсөткүчтү аныктап турушат. Мындайда аркар кулжалардын байырлаган жери, миграциялык агымы жана карышкырлардын изи бар жоктугуна байкоо жүргүзүлөт. Анан ылдый жагында 7 баш аркар. Ургачысы 7, кулжасы 6. Баары чоң кулжалар экен. Мындай тынч, карышкынын издери деле билинбейт. Эгерлердин кийинки бара турган жери коргоого алынган жаныбарлар байырлаган негизги аймак. Бул чөлкөмгө барууда оңойго турган жок. Жолдун жоктугунан бөксө тоолорду ашып, тоңгон муздун үстүнөн жүрүүгө туура келди. Аркар кулжанын негизги тобу Сарычат Ээр Таш мамлекеттик коругунун бөксө тоо кыркаларын байырлайт. Тоотеке эчкилерди болсо аскалардан кездештирүүгө мүмкүн. Жапайы жаныбарлардын көбөйгөнү катардагы жарандарга анчалык байкалбаганы менен күндө алар менен иш алып барган эгерлерге даана сезилет. Токойчулардын айтымында акыркы 5 жылда чындап эле сан өскөн. Бул корукта аркар кулжадан тышкары кызыл китепке кирген башка айбанаттардын түрү жашайт. Биз эми эмне кылабыз? Кыштын күнү күн суукта 2-3 жолу келип учет жүргүзүп, зимний учет дейт, ошону жүргүзүп турабыз. Жайкысын күн жылуу болот, анда 4 жолу, 5 жолу учет жүргүзөбүз. Ошол бул жерде браконьерство болбойт. Бияктын эли, Ак Шыйрак эли алыстан келиш үчүн кыйын эле болуп калат. 200 километрден ашык бул жерге бөлөк эл деле келбейт. Сейрек кездешүүчү жаныбарларды коргоого бир гана агенттик кызыктар болбостон, жергиликтүү тургундар дагы көмөк көрсөтүүдө. Алар дайым түзүм менен тыгыз иштешип, корукка сырттан чоочун адам келсе дароо кабарлап турушат. Бул өз кезегинде аңчылыктын алдын алууга өбөлгө түзөт. Бүгүнкү күндө ушул жапайы жаныбарларды көбөйтүү максатында биз жанагы жергиликтүү элдер менен, жергиликтүү активисттер менен ушул жаштар аябай активдүү болуп атышат. Биз дагы ушул жаратылышты коргоого катышабыз деп, ошондуктан алар бизге абдан жардам көп берип атышат. Коомдор түзүлүп атат ар бир областта. Учурда өлкө боюнча корук жайларда жалпы 450 эгер эмгектенет. 23 өзгөчө корголуучу аймакты кайтарууда бул сан жетишсиз. Азыркы тапта бир эгер 100 000 гектарды коргойт. Бул албетте өтө чоң көрсөткүч. Иштин кыйындыгы, айлыктын аздыгына карабай, алар кабагым кашым дебей иштеп келишүүдө. Дүйшөн Шаршембеков, Калбек Абдумамутов, New TV, Ысык Көл облусу.
Билим берүү жана илим министрлиги стипендиялык окуу программалары аркылуу чет өлкөлөрдө акысыз окуп келүү үчүн гранттык орундарга сынактарды өткөрүүдө. Учурда Беларусь өлкөсүнө системдик анализ жана лингвистика багыты боюнча магистратурада окуп келүү үчүн гранттык орундарга сынак жүрүүдө. Ал 6 мартта жыйынтыкталат. Ошондой эле жакында коңшу Казакстан бөлгөн 5 гранттык орунга жана Тажикстанда кыргыз жарандары үчүн каралган 40 орунга сынак жарыяланат. 1 апрелге чейин Латвия барып окуп келем деген жарандарга да сынак жүрүүдө. Жалпысынан 7 өлкө жогорку билим боюнча өкмөттөр аралык макулдашууларга ылайык квоталарды бөлөт. Буга чейин 2020-2021 окуу жылында Венгрияда коомдук илимдер, экономикалык илимдер, маалымат технологиялар, инженерия, табигый илимдер жана айыл чарба багытында акысыз окуп келүү үчүн 70 орунга документ кабыл алуу аяктаган. Ошондой эле билим берүү министрлигинин Кытай эл республикасы менен 3 макулдашуусу болгондуктан жыл сайын аталган мамлекет Кыргызстан үчүн 60 орун бөлөт. Февраль айында 27 киши тандалып, алардын тийиштүү документтери аталган өлкөгө жөнөтүлгөн. Об этом есть информация. Чет өлкөлөрдө акысыз билим алуу үчүн стипендиялык программалар тууралуу маалыматтар Билим берүү министрлигинин сайтында жана ведомствонун Facebooктагы баракчасына тынбай жарыяланып, жаңы маалыматтар менен кошумчаланып турат. Мисалы, азыр Азербайжан, Индия, Түркия, Румыния, Сербия жана Жапонияга барып окуп келүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалыматтар бар. И, как вы знаете, Чүй облусунда фостердик үй бүлөлөрдү көбөйтүү иши башталды. Ал үчүн Молдавиядан келген адистер аталган облустагы райондук социалдык коргоо кызматкерлерин окутуп жатышат. Алар соц кызматкерлер менен тажрыйба бөлүшүп, балдарды камкордукка алган үй бүлө түзүүнүн жол жоболорун үйрөтүүдө. Кыргызстанда фостердик үй бүлө институту өнүгүп жатат. Мындай үй бүлөлөр айына 6000 сом аяна жана камкордукка алган ар бир балага дагы 9000 сом өлчөмдө акча алат. Кыргызстанда 2012 жылы фостердик үй бүлө түшүнүгү мыйзам менен бекитилген. Ал эми 3 жыл мурун аны түзүү иши пилоттук долбоор катары кирген. Андан бери балдарды кароого алган үй бүлөлөр үчүн жыл сайын мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүнөт. Министрликтин маалыматында учурда 46 бала 25 үй бүлөдө тарбияланууда. Бир баланы фостердик үй бүлө биротоло асырап алган. Бизде мисалы үчүн фостердик үй бүлөнү тандаадан мурда биринчиден ушу жергиликтүү райондук деңгээлинде атайын социалдык кызматтарды түзүш керекпиз. Атайын бир гана ушу жалаң фостердик үй бүлөлөр менен маек болгон кызматкерлерди даярдаш керекпиз. Эмне себептен? Себеби деген фостердик үй бүлөнү биз түзгөндөн кийин аларды мурунтан бирөө мындай атайын кызматкерлер, атайын даярдалган түшүнүгү бар кызматкерлер аларды тандаш керек. Биринчиден окуудан өткөрүш керек. Андан тышкары мониторинг системасынан да өткөрүш керек. Себеби деген баланы алып туруп башка бүлөгө, башка мындай фостердик үй бүлөгө жайгаштыргандан кийин мындай кепилдик болуш керек да. Ал үй бүлөдө зомбулоого учурабай турат. Анын укугу толук кандуу корголуп атат, мектепке барып атат, тамак ашын убагында тамак ашын ичип атат. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.